Ай сайын 300 000 сомдон көбүрөөк кирешеси бар болгон даяр бизнес сатылат. Кирешеси Афрейм конок үйлөрү, локацияда супер, кой ташта жайгашкан, таза аба, тынч, сонун жер, туруктуу киреше. Туугандар, мындай мүмкүнчүлүк көп чыга бербейт. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу объект кой ташта жайгашкан, Бишкек шаарынын өйдө тарабында, туугандар. Сиздер келесиздер, негизги көчө, центральный жана Сегизбай улуу Кеңеш көчө кесилиши, мурдагы Западный көчөсүнөн кирсеңиздер, 100 метрлер аралыкта оң тарапта сатылуучу объектибиз жайгашкан, туугандар. Мынакей бул сатылуучу объекттин көчө тарабы, жанагы центральный көчөдөн бир аз эле кирсеңиздер, жолдун оң тарабында мына ушул объектти көрө аласыздар. Бул жерде, туугандар, Афрейм конок үйлөрү жалпысынан 6 соток жерде жайгашкан. Чек арасы боюнча айтсак, мынакей түштүк чек ара тетиги кошунада мынакей жыгачтан болгон забору, пескалок жыгачтан болгон. Бул жерде, туугандар, 3 үй бар экен, экөөсү Афрейм, бирөөсү модулный үй экен, туугандар. Үчөөнүн өз-өзүнчө дарбазасы, мынакей, и аралыгы дагы забор менен тосулган. Бул жерге ошол кирешеси күн сайын ошол конок тосуп киреше калат экен. Жана айтканда, ай сайын 300 000 сомдон көбүрөөк киреше, 2 үйдөн эле. Могу үчүнчүсү толук бүтө элек Афрейм, туугандар. Ал бүтүрсө андан дагы көбүрөөк киреше кылса болот экен. Жана айткандай, жалпысынан 6 соток жерде жайгашып, эң эле түндүк чек арасы мына бул забор бүткөн жерге чейин. Караңыздар, туугандар, тынч, сонун жерде жайгашкан. Бул жагынан тоолор, таза аба. Бул жер иштеп турган даяр бизнес. Даже Instagram баракчасына чейин бар экен. Эгер кимден ким алчу болсо, баракчасында кошо беребиз дейт. Шашылгандар толук информация алуу үчүн бул номердер менен байланыша берсеңиздер болот. Эч кандай ортомчу жок. Түзмө-түз элер менен байланышып болот. Эми кирип сиздерге ички тарабын көргөзөйүн. Караңыздар. Киргенде ушундай 4 кишилик Афрейм үй. Ички тарабында көрөсүз. Ал тарап брусчатка. Мынакей аркы Афрейм тараптары, бул тараптары полный забор менен тосулган. Видео наблюдение. Бул жагында мына караңыздар, отурганга беседкасы, мангал. Бул жагында мондай от жагып отургандагы жайга чейин бар экен. Мына моторун караңыздар. Бул жерде дагы ушундай кенен бош жер. Калсаңыздар, негизи бир дагы чакыныраак Афрейм үй же башка үй коюп коесуздарбы же. Могу жерине сатылуучу объект ээси баня кылайын деген план болгон экен могу жерине, туугандар. Аны байкайсыздар келгенде. Эми сиздерге бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үй жана айткандай 4 кишилик металл каркас жана жыгач менен салынган. Болгондо сапаттуу материалдар менен салган. Көп эле Афрейм үйлөр мындай болуп салынбайт дейт, туугандар. Анда келгенде байкайсыздар. Алсаңыздар, полный мебель, техника, бул жактагы оборудованиялар, эмелер, тетиги кухонный мебель, вытяжкаларына чейин полный калат экен. Сырттагы беседка, мангалдар. Кыскасы, келип эле, туугандар, иштетип бизнести кыла бересиздер. Бул жерде болсо санузел душтары, күзгү ванналарына чейин полный жасалган. Кухняларда раковиналарына чейин жасалган. Плиталарына чейин бар, туугандар, холодильник. Панорамный терезе, айнектери болсо, туугандар, 3 кабаттуу кылып жасалыптыр, жылуу болсун деп. Экинчи ашып кеткен тепкичтери. Чыкканда эле бул тарабы спальный жайы. Бул жагынан терезеси, бул тарабы болсо мындай отурган жайына, китеп окуп отура турган жай экен. Китептерине чейин даяр. Жана ошондой эле панорамный вид. Могу жерден караңыздар, тоолор короп, мынакей сонун болуп көрүнөт. Эми сиздерге бул жактагы модульный үйдү көргөзөйүн. Коросу, бул дагы мондай заборлор менен тосулган. Алды тарабында террасасы, бул жагында мынакей отурганга жайы, мангал бары бар, туугандар. Бул модульный, туугандар, 2 киши үчүн экен. Тиги Афреймдер 4 киши үчүн. Анан орто ченинде мынакей бул жакта толук бүтө эле 50% бүткөн дагы бир Афрейм бар. Аны азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Туугандар, 3 фазалуу электр энергиясы бар. Керектүү документтери бар. Кызыл китеп, багыты, назначениясы для строительства жилого дома деген багытта. Мына террасанын көрүнүшү. Бул террасада отурсаңыздар, караңыздар, бул жактан тоолор сонун болуп көрүнөт экен. Кире бериш, спальный бөлмөсү. Анан бул жагында санузел, душ, туугандар. Отоплениясы, теплый пол, ички тарабы жылуу, сырткы тараптан, туугандар, базальт жакшы материалдар менен жылууланган. Бул жагында ушул тамактануучу жай, кухнясы экен. Мынакей бул толук эле 50% бүткөн Афрейм. Бул да өзүнчө короосу, туугандар, тегерек чети забор, анча-мынча ичинде дагы бүтүргөн курулуш материалдары деле бар экен, туугандар. Жана айткандай, мондай металл каркас жана жыгач менен салынган Афрейм, туугандар. Баасы, туугандар, $235 000 сурап атыр, дагы саудалашууга сүйлөшөбүз дейт. Сиздер бул номерге байланыша бересиздер. Өйдө тетиги Instagram баракчасы. Акчанын кайсы бир бөлүгүнү $20 000 чейинки машина менен да төлөсөңүздөр болот, туугандар.